Салам достор, мен Нарима. Бүгүн деген ушул өтүп кеткен биздин жылдын деген итогдорун чыгарганга убакыт келди деп ойлодум. Жана сиздерге бул ролик мотивация катары болсун деп тартып жатам бул роликти. Ошондуктан деген сиз деген акырына чейин көрүп коюңузду суранам. Бул роликте деген мен өзүмдү гана албастан мен жакын адамым жетишкен ийгиликтердин эсебинде деген сиздерге ошо мотивация берип кетүүнү чечтим. Бул жылы деген билем баарыбызга, баардык адамзатына сыноолуу болгон бир жылдардын бири болду. Пандемияга жараша баарыбыздын деген колубуз, бутубуз кесилгендей болуп эле үйдө отуруп көп нерсе кыла алганга жетишкен жокпуз. Бирок ошентсе дагы бул жылы деген мага көп ийгиликтердин жылы десем дагы жаңылышпайм. Бул видеону баштаардан мурун деген ар бир адамды деген өзүнө максат коюп, өзүнө кандайдыр бир чоң максаттарды, бир кичкейле бир максат коюшту эмес, бир чоң максаттарды койгонго чакырып кетким келет. Анткени деген менин оюмча деген ошо канчалык сурасаңыз, канчалык жакшы түз ниет койсоңуз, ошончолук сизге Аллах берет деген мен толук ишеничим бар. Ошондуктан деген ар бир күнү, ар бир мындай жыл өтүп баратканда эле эмес, получается да, ар бир күнү, ар бир Кудайдын берген күнү деген ошо Кудайдан суранса деген адам деген Кудай деген бир күнү берет деген бир толук үмүтүм жана ошого подтверждением деп койсом болот да, ошого подтверждение, аныктаманы бүгүн келтирип кетким келет. Менин колумда деген ошо менин деген жолдошум жазган деген барак болуп эсептелинет. Бул деген ал деген 24 августта 2013 жылы жазган каты, өзүнө өзү жазган каты деп эсептесем болот. Жана Аллахтан ошо суранычы. Бул баракта деген бул 54 өзүнүн желаниясын жазган. Бул 54 желаниясынын ичинен азыр деген 14-өсү аткарылып жатат. Ошо 14-нүн арасында деген көптөгөн максаттарды койгон. Ал 2013 жылы Америкага келери деген максаты деле жок болчу. Ушул максаттардын арасында эң биринчиси бул Америкага баруу деп жазыптыр. Ушул Америкага барган максаты, андан кийин ал кезде деген ошол өзү сетевой маркетингте десем болот. Ошо сетевой маркетингте иштеп жүргөндүктөн ушу команда түзүү же болбосо ушундай нерселерди жазыптыр. Булардын баары эми ал кездеги нерсе, бирок азыркы күнгө бул актуальный болбой калган деп эсептесем болот. Же болбосо бул Америкада деген ошо өзүнүн командасы бар, на самом деле өзү менен иштешкен адамдары бар, же болбосо ушул дагы максат аткарылды бир четинен деп айтсам дагы болот. Андан кийинкиси эле бул атасына машина алып берүү дегенди белек кылам деген максаттары бар экен. Ошол атага деген машина алып бергенбиз. Буга чейин ошо Lexus машинасы деп жазыптыр. Бирок Lexus эмес, ошо Honda CR-V машинасын алып берген болчу. Андан кийин деген ошол Бишкектен ар кандай нерселерди алуу деп жазыптыр. Анан 7-чи ой максаты бул деген Toyota Prado Land Cruiser машинасын алып берүү болчу. Ушул максатын ушул жылы 2020 жылы атамдын как раз кайнатамдын десем болот, ошо 60 жылдыгы болду. 60 жылдыгына ошол мен алып беришим керек ушул машинаны. Мен оюмдагы машина, ошо атамды ушул машина менен алып бергим келет деп ошол атага деген белек кылууну өзүнүн ой максаты бар болчу. Ошол ой максатын деген Аллахым ошол канааттандырды жана ушул максатына жете турган күндү берди да. Мен бул катты окуп көптөгөн жазган нерселери на самом деле эле ушул күндө деген болуп келатканына толук ишендим. Эгер Кудайдан сурап, ар бир күнү мечта кылып, ар бир күнү Кудайдан сурасаң, ошол күнгө обязательно Кудайым жеткирет деген үмүттөмүн. Андан кийин ошол барагын карап, мен 2013 жылы карап көрсөңүздөр, бул барактын деген
эч кандай бир мындай толку жок болчу деп эсептемекмин да. Бирок деген ушул баракты өзү карап, ушул целдерин өзү күнүгө коюп, ушул целдериме жетем деп ушундай максат кылып, ушундай үмүт кылып, ушундай сураныч менен келген. Ошондуктан менин оюмча деген ушул көбүнчө бара 14 бул күнгө чейин ушул 54 ичинен 14 мечтасы аткарылыптыр. Мен бул жерден бир нерсени айтып кетким келет. Сиздин мечтаңыз бир нерсе болушу мүмкүн да, бирок сиз ал күн ал нерсени Кудай каяктан берип коет, эмне кылып берип коет, ошону толугу менен ишенбешиңиз мүмкүн, толугу менен ошого көзүңүз жетпеши мүмкүн. Бирок Кудайым деген ушундай кылып жараткан адам баласын бир күн эле алып туруп эле бир нерсени берип коет. Атамдын машина деген мечтасы бар болчу да, бирок машина деген бул деген Honda CR-V машина үлгүсүндөгү машина деп мечтайт этчү. Бирок ушул күнгө чейин ал деген ошол Toyota Land Cruiser машина деп эч качан мечтайт эткен эмес да. Бул мечтаны деген ал баласынан алып отурат да. Баласы ошол машинаны мечтайт эткен. Анан ушул күндө деген ошо баласы ушул машинаны дайртетип, атасын ушундай кубандырган күндөргө жетти. Ошондуктан сиздерге айтаарым деген ошо эң биринчиден ошо балдарыңыздарды жакшырап тарбиялаңыз деген максатта айтып жатам. Буну деген ошо балдарыңызды тарбияласаңыз, жакшы тарбия берсеңиз, ошо кайсы күнү сиз мечтайт эткенден дагы чоң бир нерсе болуп калышы мүмкүн да. Толук ыктымал. Сиз кандай билбейсиз, Кудайдын каягынан берип коерун билбейсиз. Ошондуктан дайыма өзүңүздүн мечтаңыздан үзбөңүз, кайтпаңыз. Анан кийин дагы ошол кайдан берип, эмне кылып бермегиле деп дагы ойлонбоңуз. Кудай айткандай, мындай ажылар айткандай, көп учурда деген Кудай деген ошол андан сураганда деген бала катары сураганды жакшы көрүшөт. Мен айтарым деген, например, кички баланы сиз жөндөсөңүз дагы ал жөнбөй, кайтпай ошону алам деп кечке ушундай амал кылып, ошону алам дегенге жеткенге көзү жетип, ошондой бир амалдарды кылат да. Ажылар да айтат, ошол сиз бир нерсеге жеткиңиз келсе, ошол кички бала сыяктуу ыйласаңыз дагы, сыктасаңыз дагы, эмне кылсаңыз дагы, кандай амал кылбаңыз, ошол мечтаңызга жеткенге бир амал кылыңыз деп айтат. Ошол сөздөрдү дагы сиздерге айтып кетип, ошо кандай эмне болбосун, ошо дайыма амал кылыңыз, дайыма мечта кылыңыз, дайыма Кудайдан сураңыз, Аллахтан сураңыз. И Аллах бир күнү обязательно сизге өзүңүздүн каалаган мечтаңыздан дагы чоңураак бир нерсе берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан дайыма үмүтүңүздү үзбөй, анан ата-эне болсоңуз, ошо ата-энеңиздин балдарыдын деген эң жакшы маанайда, эң жакшы дос катары, эң жакшы курбу катары тарбияласаңыздар, ошол сизге берилген чоң аманат болот. Анан кийин ошол балдарыңыздын артынан деген сиз деген эң бир чоң ийгиликтерге жетишиңиз дагы мүмкүн деп эскерте кетмекчимин. Менин үй бүлөмө келсек, бул жылы деген биз эң чоң жетишкендиктерге жетиштик десек болот. Бул жылы деген биз Американын Аризона штатынан жана Феникс деген шаарынан деген 3-4 комнаталуу үй алдык деп десек болот. Бул эң бизге жетишкендиктердин бири. Жана деген бардык мен каалаган ишим бар, ата-энем жанымда. Ошондуктан бардык мен каалап келген нерселердин баары аткарылып жатат. Буга мен эң биринчиден Аллахыма миң бирдей ыраазычылыгымды айтмакчымын. Жана сиздерге дагы мотивация катары ушул ролик кылып снимать этип жатам. Сиздер дагы ошо ишениңиздер, өзүңүздөргө ишениңиздер, Аллахка ишениңиздер. Ошондо деген бардык сиздин жолуңузга, оюңузга же болбосо үмүт кылган нерселериңиздин баары обязательно аткарылат. Жана бир четинен болбосо, бир четинен сизге обязательно Аллах берет деп ойлойм. Достор, баарыңыздарга жаңы келип келген жылыңыз жакшы жылдардын бири болсун деп баарыңыздарга деген жакшы маанай, жакшы ой тилектерди оюңуз алдыга коюңуздарды умтулууңуздарды суранам. Жана деген бул видеого класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сиздин кандай тилектериңиз аткарылганы жөнүндө же кандай жетишкендиктерге жетишкениңиздер жөнүндө комментарий жазыңыздар. Мен обязательно анын баарын окуйм. Жана деген сиздерге жакшы маанай тартуулаганга аракеттенем. Жана жакшы комментарийга кирип ар бир сүрөтүнө класс басканга убада берем. Так что класс коюңуздар.